Кече күнү өлкөдө 28 шаардык кеңешке 796 эл өкүлү жана 420 айылдык кеңешке 7560 депутат шайланды. БШКнын алдыңкы берген жыйынтыгында Борбор каладагы шаардык кеңешке аттанган 25 партиядан 6 партия жетиштүү добуш алган. Ош шаардык кеңешине атсалышкан 9 саясий партиянын 4-ü гана 7% ченден өттү. Эң жогорку көрсөткүч менен Ата журт Кыргызстан партиясы 47,99% ээлеп 45 мандаттын 27-сине oldu. Андан кийинки катарда Улуттар биримдиги элдик партиясы 17,99% алып 10 мандатка жетти. Ыйман Нуру 8,11% болсо, Ынтымак 7,36% сайлоочулардын добушун алып 4 мандаттан тийген. Калада добуш берүүгө 150,390 жарандын тизмеси такталып, анын 70,621 өнөктүккө катышкан. Бул жалпы шайлоочулардын 60%-ын түзгөн. Talapkeller arızdanууга, arız berүүгө, dаттанууга укуктуу. Ошон үчүн 3 күнгө чейин чыкпайт. 3 күндөн кийин кайрадан эмеде текшерилип, такталып, анан аймактык шайлоо комиссиясынын кеңешмесинде бекитилгенден кийин гана анан мыйзамдуу деп эсептелет. Дагы бир жолу айтып коеюн, бул алдын ала маалыматтар. Калаада үгүт өнөктүгү башталгандан добуш берүү күнүнө чейин Ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына 121 арыз түшкөн. Анын ичинен шайлоо күнү 44 даттануу келди. 11 факты соттук өндүрүшкө алынса, 2 материал соттук кароого жиберилген. 2 мыйзам бузуу эрежеси аймактык шайлоо комиссиясына өткөрүлүп берилген. Эреже бузуулардын катарында 4 арыз шайлоо тилкеде ээн баштык кылгандары такталса, көпчүлүк даттанууда добуш сатып алуу аракети көрүлгөнүн милиция аныктаган. Калаада бүгүнкү күндө коомдук саясий абал туруктуу сакталып, мыйзамсыз баш аламандыкты уюштурган күчтөр жок экени айтылды. Бүгүнкү күндө жакын арада калган материалдарды карап чыгып туруп, чын төгүнү текшерип туруп, эгер чын боло турган болсо, тергөө иштери улантылат, ал эми жалган болсо өндүрүштөн кыскартылат. Шаардын аймагында бүгүн саат 12:00 коомдук саясий кырдаал туруктуу, кандайдыр бир коомдук тартипти бузууга таасир этүүчү мыйзам бузууга аракеттенген күчтөр байкалган жок. Эгерде бизде ушундай болуп калбады, адат болуп калды. Жеңилген тарап сөзсүз нааразы болот. Мыйзам ченемдүүлүгү көрүнүш. Жеңилген тараптар кандайдыр бир нааразычылык акциясына чыга турган болсо, мыйзам чегинде боло турган болсо, биз аларга каршылыгыбыз жок. Тескерисинче, ички иштер органдары алардын коопсуздугун камсыздап берүүгө даяр. Ал эми мыйзамсыз аракеттерди жасай турган болсо, анда милиция кызматкерлери тиешелүү мыйзам чегиндеги аракеттерди көрөт. Саясат талдоочу Жолдошбек Бөтөнөев өлкөдөгү 3 төңкөрүш тең ыплас шайлоонун жыйынтыгынан болгонун айтат. Башка жылдарга салыштырмалуу бул жолку өнөктүктүн таза өтүшү жарандардан гана көз каранды болгонун белгиледи. Коомчулуктун саясий жана шайлоо процессиндеги багыты өнүкпөй сайын добуш сатып алуу фактылары боло берерине токтолду. Мамлекет дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдөн артта калбаш үчүн калктын калың катмары ашкере саясатташуудан алыстап, туруктуулукта жашоо келечек үчүн чоң мүмкүнчүлүк экенин Жолдошбек мырза айтты. Кечээ болуп өткөн шайлоонун жүрүшү бул эл өткөндөн сабак албаганын көрсөттү да. Себеби тарыхта абдан бир жакшы сөздөр бар да, айтылганча. Лидерлер айткан сөздөр бар. Өзүнүн лидерин жарата албаган эл дейт, тарыхта өз миссиясын аткара албаган эл. Элдин аң сезиминде төңкөрүш болуш керек. Эски нерселердин баардыгын ташташ керек, анан жаңыга өтүш керек. Ошондо анан биз улуу сөздөрдү сүйлөп, өнүккөн мамлекеттердей болобуз деп айтсак болот да. Биз өзүбүз кыргыз фильм болсок, туураганыбыз өнүккөн мамлекеттер болсо, ортодо эл, мамлекет кыйналат. Ош шаардык кеңешке аттанган 6 партия шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине билдирген. Бүгүн күндүн экинчи жарымында өтпөй калган партиялардын 50ге жакын өкүлдөрү чогулуп шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып акцияга чогулду. Өлкөнү экономикалык каатчылык каптап, дүйнөлүк пандемия жүрүп жатканда мамлекетте туруктуулуктан өткөн маанилүү жагдай жок. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Мен WhatsApp-ма жаздырып бердилер. Ушинтип аганы көрүп үйнөсөт дейт. Мен да ушундай эжелерди чогултуп жаныма кармаган үйрөнүп атам. Рахмат талайкыма дагы. Эми дагы спортсмендер чогултканды үйрөт. Ушундай кылат экен, анан пиарщиктерди ушинтип аганы көрүп үйнөсөт деген ушундай болот. Ушинтип үйрөнүп атабыз. Ош шаарынын мэри. Эми келип бергениңиздерге чоң рахмат. Терезеден карап, чыкалап көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Анын алдынан мына тартипти сактайм деп
алдыда турган күч органдарга чоң рахмат. Сиздерге дагы Кудайым береке берсин. Мурдагыдай милиция только бийликтин арыгын чаппай калыптыр. Мына 2-3 күндөн бери байланышта катабыз, только мыйзамдуулукту сактайбыз деди. Бул дагы бир алгачкы кадамдардын бири. Сиздерге дагы Кудайым ден соолук берсин. Мына бүгүнкү арапаны жакшы өткөрүп алыңыздар. Ушу менен бүгүнкү элге кайрылуу митингибиз жыйынтыктады. Бирок саат 5-те биз 6 партия чогула турган болдук. Кайсы даректе экенин биз билбейбиз. Ал жерде эртеңки кадамды планировкасын кылабыз. Эртең дагы Кудай буйрса, дагы көбүрөөк келип калышыбыз мүмкүн. Же таң аткычаң иштеп анча-мынчаларды кыйнасаңыздар, азыраак келип калышыбыз мүмкүн, бирок келебиз. Ошентип бүрсүүнү дагы чыгабыз. Колубуздан келишинче ушул иштерди улантабыз. Көңүл буруп бергениңиздерге чоң рахмат. Адамдардын башын эсептебеңиздер. Буларда 30 эле адам болду, аз эле экен. Керек болсо биз мындан көп чыгарабыз деп андай кылбаңыздар. Адамдардын укугун эсептеңиздер. Укук эң кымбат. Жалпыга маалымдоо кызматында чоң рахмат. Айрыкча мына клубко кече өздөрү да рисковать этип канчалаган чындыкты мына ушулар алып беришти. Азаттыктар жүрөт, Адыл Ак жолунун командасы жүрөт. Сиз кайсысыздансыз? Тым медиа. Тым медиага чоң рахмат. Кече түнү экстренный пресс-конференцияны уюштуруп беришти. Сизчи? Блогер. Талайкама жакшы салам айтып коюңуз менен. Чоң рахмат. 6 партия эми мен өзүм партиямды биринчи айта алам, Улуу Журт саясий партиясы. Бүтүн бир бол келди бул жака, республика келди. 4 болду. Улуттар биримдиги, ишеним. Эми бардыгына жооп бере албайм, мен өзүм эле эмеме жооп берем, ушу мен барам. Урматтуу Тым медиа баракчасынын Мен телефонду жазып алсаңдар болот. 0755 74 75 76 мен номер. 6 партия шайлоо шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарабыз деген ниетте тынчтык митингин өткөрүштү. Бул жерде ошо өзүңүздөр көргөндөй, ошол партиянын өкүлдөрү кечээки күндөгү бир катар мыйзам бузууларды айтып, шайлоонун жыйынтыгына нааразы экенин билдиришти. Ошондой эле бүгүн саат 6-лар чамасында дагы чогулуп, дагы ушундай тынчтык митингдерин улантабыз деген пикирлерин айтышты.